Сиз айтыштан эмне таптыңыз дагы, эмне жоготтуңуз? Жансаядан коркомун анан деп кой деп жабыштырып ага деп. Бул жакта Нурайым күтүп турган. Нурайым күтүп атат депчи. Ошондон бери мен Казакстанга барып келгенден бери Нурайым дагы деле таарынып такыр жазылбай жүрөт. Сүйгөн кызыңыз таштап кеткен учур болгонбу? Болгон. Көңүлүм сүйгөн жуп Нурай деп бериши. Аябай сезимдерди, толкундоолорду, андагы сүрдөгөн эмоцияларды айтып болбойт да азыр. Сен мага болдума жабышпачы, мен жигиттердин баарын качырып атасың деп. Акын болуш үчүн, деги эле төкмө болуш үчүн бир талант, бир ичте чымындар керек го, ошол чымындар кимден калган? Ак маңдай аруу айчырай перим, эмиң арналсын сагаң ак тилек кебим. Башкага түгөй болсоң да мейле, бактыңды тилейм мардайым сенин. Меримин төгүп жанындай сүйөр, менден да жакшы табылсын теңиң. Жаш төкмө акын Арген Беймырза уулу көптөгөн кыргыз-казак айтыштарында баш байге багындырып келе жаткан таланттуу акын менен маек курдук. Акындык өнөргө кантип келип калганы, кантип жеңиштерди багындырып жатканы тууралуу кенен айтып берип, болочок жубайым айтыш өнөрүнөн алыс болсо экен дейт каарманыбыз. Биздин маегибизде азыр кызыгына чыгарыш үчүн бат айтма деген суроолор бар. Сиз ооба, жок же болбосо бир гана сөз менен жооп беришиңиз керек, оюндун шарты боюнча. Бул жакта аябай деле кыйын эмес, оңой эле суроолор. Уже эми эле коркутуп атасыңар. Оңой дегенде эле коркуп баштадыңыз. Кеттик анда эмесе. 2-ден 0-га көбөйтсө 2? Ооба. Түшкө чейин уктайсызбы? Жок. Сабактан качкан учуруңуз болгонбу? Болгон. Акыркы жолу кимге чалдыңыз? Акыркы жолу сага чалдым. Айтышта сөз таппай калгансызбы? Ооба, болгон. Сүйгөн кызыңыз таштап кеткен учур болгонбу? Болгон. Апаңыздан таяк жегенсизби? Жегем. Акыркы жолу кимге жакшы сөз арнадыңыз? Акыркы жолу эсте жок. Комузуңузду жогото алган учур болгонбу? Жок, болгон эмес. Акыркы айтышыңыз кайсы акын менен болду? Акыркы айтышым Мухтар менен болду, Казакстанда. Чоң рахмат, биздин айыбыз жыйынтыкталды. Акыркы жаңылыктарыңыздан ошол Казакстанга барып, жалгыз барып, кыргыздын намысын коргоп келипсиз. Ооба, ошол Орал деген Казакстан, Батыш Казакстан облусунун Орал деген калаасынын Тас кала деген айылында ошол 90 жылдык болуп, той болуп, ошол 90 жылдыкка барып чакырылгам. Баш байгени дагы алып, жеңем деп ойлодуңуз беле негизи эле? Жок, баратканда ойлобойсуң дем. Жакшырдап, жакшы айтыш кылып келсем экен деп эле барасың бараткандачы. Анан ал жерден эргүү, чабытың кандай келип калат, жуун кандай болуп калат, ошо жуптан дагы көбүрөөк көз каранды болуп калат да, айтыштын жакшы чыгышы, баягы жакшы айтыш кылуу, ошо алдыңкы орундуктарга чыгуу, ошол жерден жакшы казактын мыкты Мухтар Ниязов деген Казакстанда 3 жолу алтын домбура уткан акын менен түшүп калдым. Ошол акын менен жүп болуп айтышта ошо бир кыргыз, анан бир кыз эле бар болчу. Жансая Мусина деген ал дагы алтын домбураны уткан акын Казакстанда. Казылардын ошо калыстар тобунун төрагасы чыгып айтты. Арабызда бир кыргыз, анан бир эле кыз бар экен. Биз жогорку упайлардын немесин эсептеп, анан ошо кыргыз акын менен бир кызга берели баш байгени деп. Эки болду да, кош байге биздегидей. Айтышыңызды көрдүк, анан Жансаяга аябай сөз айтышып, Мухтар агай өзү алып калчу да эле. Ооба, ал ошо тийишип бирде отпой, сен Жансаяга келген баласың ал деп. Анан Жансая эжебиз улуу эже да. Жансаядан коркомун анан деп кой деп жабыштырып ага деп. Бул жакта Нурайым күтүп турган. Нурайым күтүп атат депчи. Нурайым укса таарынат деп. Ал эмес, ошондон бери мен Казакстанга барып келгенден бери Нурайым дагы деле таарынып такыр жазылбай жүрөт деп эле. Учурдан пайдаланып, кечирим сурап коеюн деп эле. Негизи айтыш алдындагы даярдыктарыңыз кандай эле? Айтыш алдында даярдыктар жакшы эле болгон. Ошол Казакстанга барып аткандан кийин биринчи жолу бардым Казакстанга айтышкачы. Анан өзгөчө ачылыштар болду. Өзүмө дагы көп мындай кийинкиге көп сабак алдым десем болот. Тажрыйба топтоп. Тажрыйба топтоп барып эле баягы
аябай укмуш кылып айтышып жибердим дегенден да алысмын, анткени өзүмдүн чама чаркым ошол жеткен бир күчүм менен айтыштым десем болот, болгон. Ушуга чейинки бир өзүмдүн айтыштан топтогон, айтыштан түшүнгөн тажрыйбам менен, күчүм менен, түшүнүгүм менен бардым десем болот. Анан баргандан кийин дагы көп баягы сабактарды алып келдим. Негизи эле кыргыз акындары менен анан казак акындарынын айырмачылыгы эмнеде экен? Форматтан башка дагы. Кыргыз акындары менен казак акындарынын айырмачылыгы көп эле. Эми казак акындары кандай десек болот? Кыргыз акындарынын бизде төкмөлүк деп коет. Төкмөлүккө көбүрөөк басым жасайт да кыргыз акындары. Казак акындары алдын ала кичине даярдыкка, аларда айтыш баягы алдын ала жупталат, жуптарчы көбүнчө. 10 күн, 20 күн, 1 айлап эртелеп жупталышат да. Биздин азыркы концерт айтыш деп коебуз бизде жана. Ошол концерт айтыштар сыяктуу болот да, алардын чоң айтыштары. Анан ал жерге дайынданып, ой топтоп, баягы сүйлөшүп алып барышат да. Кыргыз акындарынын биздин айтыштардын өзгөчөлүгү баягы сахнадан жупталгандыгы үчүн айырмачылыгы ошондо эле. Негизи эле даярданып чыккан жеңилирекпи же ошол турган жерден айткан жеңил болобу сиздерге? Айырмачылыгы даярданып чыккандын баягы алдын ала даяр болуп чыгып, баягы аткарып берип гана түшөт да сахнаданчы. Анын жеңилдиги ошол, даяр болуп барасың. Төкмөлүк бул сахнадан төгүп, ошол жерден айтыш чыгаруу бул чындап эле кыйын акындаргачы. Кыйындыгы, ошончолук кыйындыкты жеңип, ошол сахнадан жуп болуп калган акыны менен айтыш куруп, экөө бир ойду андан ашырып, бири-биринен баягы өркүндөтүп, өөрчүтүп отуруп, мыкты айтыш чыгарып кетүү бул чыныгы төкмө акындын, нагыз төкмө акындын жумушу да. Төкмө акындын өнөрү, өзүнүн таланты менен ченелет. Ошо кыргыз акындарынан айтыш алдында кайсы жуп түшүп калса экен деп тиленесизби? Ооба, албетте, ал сөзсүз болот. Баягы акын айтышка барсаң, тандоо турларга барсаң, 30дай акын келет бизде. Тандоо турдан өтүп калгандан кийин 12, 14, 16 акындан болот, ар кандай болуп калат. Ошол жерден да тиленесиң, баягы өзүң менен жакшы айтыш куруп кете турган жупту, көңүлүң сүйгөн жупту, ушул түшүп калса жакшы айтыш болот эле. Көңүлүңүз сүйгөн жуп ким болду экен? Болуп калат. Көңүлүң сүйгөн жуп көп эле болот эми андай эле. Көңүлүм сүйгөн жуп Нурай деп беришет. Кыз жигит менен жакшы болот негизи эле. Негизи кыздардын айтышына көз карашыңыз кандай? Кыздар менен айтышы жакшы, эми кыздын көп болгону жакшы да, кыздардын. Бизде баягы өнөр жолу дейт го. Бизде эле жакшы элем да, мен деле билбейм. Анан устаттар, агалар айтып калгандан кийин айымдарга айтышып, баягы айтыш жаатында жүрүш, чындап эле өнөр жаатында жүрүш аябай кыйын экен да. Турмуш, үй бүлөт, бир жагынан кысат, турмушу бир жагынан кысат. Ошонун баарын жеңип чыгып, ошонун баарын бирдей алып кетиш чындап эле айымдарга кыйын болот экен. Ошон үчүн бизде көп баягы кыздар айтышта аз десек болот. Бирок ошонун баарына чыдап азыр жүргөн кыздарга чындап суктанабыз, баардыгына сыйлайбыз, урматтайбыз. Болочок жубайыңыз дагы ошол өнөргө жакын болуп калса, өнөр адам болуп калса кандай карайсыз? Билбейм, эми ал Кудайдан го, бирок андан алыс эле болгону жакшы. Андан алысыраак. Экөөбүз тең эле баягы сахнада жүрө берген да болбой калат да. Үйдө болуп. Экөөбүз айтышып, сахнада деле айтышып, үйдө деле айтышып отурсак болбой калат го. Ошондуктан өнөрдөн алыс эле болсо дейм. Негизи эле айтышка кандайча келип, кандайча аралашып калдыңыз? Өнөргө айтышка 2014-жылы ошо айылда 9-классты бүтүп, Таластан шаарга жаңы келдим. Ошол жылы келгенде эле түз эле айтыш фондко баргам. Ошо устат Мелмелбек Иманалиевдин колуна барып, ошол кишиден сабак алып, устат кылсам, акын болсом деген максат менен баргам. Барып, ошол устат Мелмелбек Иманалиевдин шакирти болуп, 2014-жылдан баштап аралаштым десем болот айтышка. Ошондо аралашып, устатымдан үлгүсүн алып, сабагын алып, шакирт болуп, 2014-жылы келгем айтышка.
Алгачкы сахнага качан жылы аттандыңыз? Алгачкы сахнага, чоң сахнага баягы эфирлерге, мындай концерттерге ырдап жүрдүк эми. Анан кийин эң чоң биринчи эсте каларлык филармонияга чыккан биринчи күнүм эсте калган. Ошол Изат Айдаркулова эжебиздин Айтыштын ак жылдызы деген концертин койгонбуз. Изатчан концертин бергенде ошондо Асылбек Маратов экөөбүз Изатчан сахнага ырдап алып чыкканбыз. Ошондо чыктым десем болот, эң биринчи. Кандай сезимдер болду эле? Сезимдер аябай укмуш болгон, башкача болгон. Анткени биринчи чоң сахнага чыгуу, анан концерттин башын ачып, Изат Айдаркулованы чакырып алып чыккан дагы бул өзүнчө чоң жоопкерчилик болгон. Андан кийин аябай сезимдерди, толкундоолорду, андагы сүрдөгөн эмоцияларды айтып болбойт да. Азыр эстесем дагы деле ошондо жаш болсом дагы, бирок устатымдын деми менен, устатымдын ишеничи менен, устатымдын деми менен эле чыгып алган экем да. Эң жакшы. Ал эми акын болуш үчүн, деги эле төкмө болуш үчүн бир талант, бир ичте чымындар керек го. Ошол чымындар кимден калган? Кайдан келген сизге? Бул чымындар ошол менин чоң аталарымда 5-чи чоң атам бар, Шабдан деген чоң атам. Ошол Шабдан чоң атам өзү айылда жамакчы, баягы акын киши болгон. Сөзмөр, ошо айыл ичинде ырдап, айтып жүргөн, төгүп жүргөн ырлары, чоң апам менен чоң атам бизге айтып берип, эл оозунда айтылып жүрөт. Анан өзүм баягы тай жагыман дагы бар, тайкелерим дагы ырга, ушундай акындыкка жакын бир тайкем өзү оон чыгарып, ыр жазып, Курманбек деген тайкем бар. Азыр айылда, Кең Аралда мугалим болуп иштейт. Эмгек сиңирген мугалим наамын алган, спорттун чебери. Ошол тайкем өзү аккордеон тартып, ырдайт, оондору бар. Анан кийин ырда жазат, акындык жагы да бар. Анан жалпы эле ошо тай жагыман дагы келген десем болот. Эки жактан баягы бирдей жуурулушуп, эки жактын деми Арген Биймырзаулу чыгып калгандыр байбы? Ошол тайкелеримден дагы өзүм чоң аталарымдан дагы бар десем болот. Эң сонун. Биз буга чейин сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө, сиздин жеңиштериңиз жөнүндө сөз кылбадыкпы? Эми азыр ошол чыгармачылыктан тышкары биз билебиз, ошол акындардын жүрөгү аябагандай сезимтал, назик болот эмеспи? Негизги сүйүүдө кандайсыз? Сүйүүдө сезимдериңизди дагы ушинтип ырга салып билдиресизби же башкача романтик жолдоруңуз барбы? Сүйүүдө билбейм, сүйүү көп деле мындай анчалык романтик деп деле айтса болбойт. Азыр романтиктер азыркы замандын романтиктери башкача да. Биздин романтика эскичерээк, ошо сиз айткандай ыр менен биздики. Ыр арнап, жакшы сөз арнап, төгүп берип, ырдап берип. Чыгармачылыктын тегерегинде биздин романтика. Эң сонун. Ал эми Нурайым Бактияр кызы менен болгон махабат оту болуп калабы? Махабат дастаны кандайча тутанып кетти? Махабат дастаны, ал махабат дастаны дегенде тамашалап махабат дастаны деп коебуз. Аны менен тутанып кеткенде сахнадагы эле баягы айтыш болгон. Анан эл оозуна айтылып, эл оозуна алынып, уудуу болуп күчөп, ай Нурай көнбөй койду деп жолуккан эле Айтыштын көрөрмандары сурай берет. Неге көндүрө албай койдуңуз? Неге көндүрө албай койдуң? Ой Нурайды көнүп койчу деп Нурайга жазгандар көп да. Анан айтыштайм баягы. Элдин кумарын, элдин көңүлүн кандырып, чыныгы айтышты жасап берип, элдин алкоосуна татып, элди эргитиш керек да сахнада. Нурай да азыр тамашалай берет. Эй болду эми ал ошол айтышың менен токточу эми болду. Сенин көрөрмандарың, сенин айтыштын көрөрмандары таза мени жепите турган болду деп тамашалай берет да. Нурайга жазыша берет, арген келети депчи. Нурайдын өзүнүн азыр тамашалап айтканда сөзү бар. Эй, сен мага болдума жабышпачы, менин жигиттерим баарын качырып атасың депчи. Сен арген сөзүң да, сен арген сөйт да деп кээ бир балдар, жигиттер тамашалайт окшойт. Тамашаласа Нурай айтып берет. Болду, сен жөнүндө болду. Оозуңа Нурай деген сөз чыгарбачы болду. Канчалаган жигиттерим баарын качырып атасың депчи. Сахнадагы айтыш болчу эми ал жерден ошол кыз жигиттин айтышы болгондон кийин
тең чамалаш болгонубуз үчүн сүйүү темасы козголгон да. Жакшы. Негизи эле сиз ушул 2014-жылдан бери айтышта жүрөм деп атасыз. Анан ушул келгенден бери сиз айтыштан эмне таптыңыз дагы, эмне жоготтуңуз? Айтыштан эч нерсе жоготтум деп айтпайм. Айтыштан ошол элдин батасын таптым десем болот. Ошол батанын артында көп жакшы нерселер таптым. Улуу ошол биз телевизордон, теледен көрүп жүргөн, китептен окуп жүргөн залкарлардын батасын алып, ошол аталардын этегин эрмешип, жакасына жармашып, кичине да болсо колуна суу куюп кызмат кылдык десем болот. Кызмат кылып келатабыз, кылабыз, буюрса түбөлүк дагы. Ошондой баягы өзүбүз суктанган, биз сыйлаган залкарлардын жанында жүрүп, ошондой залкар аталарыбыз менен этегине эрмешип, ошолордун кадырын, ошолордун баркын сезип, биз да өнөрдө ошол нерсени таптым. Жоготкон эч нерсем деле болгон жок. Негизи эле үй бүлөңүз айтышка келип калганыңызга кандай көз карашта? Колдоосу кандай? Колдоосу жакшы. Эми үйдөгүлөр каршы эмес. Анткени мен жаңы 2014-жылы келгенде эле ошо устатым колуна барганда эле үйдөгүлөр сүйүнгөн. Ошо устатымдай акын болсо, устатымдын тарбиясын алса жаман бала болбойт деп, үйдөгүлөрдүн колдоосу, сүрөөсү, деми мен ушул жакшы чөйрөгө аралашуума, айтыш чөйрөсүнө кирүүмө чоң түрткү себепчи болду десем болот. Ошол эле ата-эне, бир туугандарымдын деми менен, ошолордун колдоосу менен ушул айтыш дүйнөсүндө кирдим десем болот да. Айтыштын туу чокусуна кайсыл учурда жетем деп ойлойсуз? Айтыштын туу чокусуна жетүү, билбейм, бул устатым Элмирбек Иманалиев айтчу. Бул чыгармачыл адам өзүнүн бийиктигине жеттим дегенде чыгармачылыгы токтойт. Ошол жерден анын талантынын өсүшү да токтойт дечи да. Өнөрүнүн өрчүшү да токтойт дечи. Анын сыңарындай туу чокусуна жеттим деген болбойт. Өнөр бул талант, эч убакта чеги болбойт мунун. Анткени каскан сайын түгөнбөйт. Кай тарабынан изденсең, кай тарабынан баягы талантыңды өстүрө берсең, бул чеги болбойт экен, кете берет экен. Негизи биз билген Арген Биймырза уулу бул төкмө акында, ал эми биз билбеген кандай таланттарыңыз бар? Эл билбеген, эл угалек. Башка ошол айылга барганда улак чаап, көкбөр чаап, бизде көкбөрү аябай өнүккөн го барсаң. Ооба. Ошо ат минип, атка жакынмын десем болот. Анткени бала кезден эле ошо мал карап, мал багып чоңойгонбуз айылда. Анда эфирибиз аягына келип жетти. Сиз өзүңүз биздин Сокол Медианын көрөрмандарына эркин микрофон сунабыз, салымыңызды жолдосоңуз болот. Чоң рахмат сиздерге, жалпы кыргыз элине баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ошол айтышка күйгөн, айтышты сүйгөн жалпы көрөрмандарга, ошол сиздердин көрөрмандарга баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга тынчтык каалайбыз. Устатым Элмирбек Иманалиев айткандай, элибиз битиребесин, жерибиз титиребесин деген жакшы тилек менен элде болсо бизде болот. Эл болсун, эл бар болсун, эл ичинде биз бар бололу. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар.